Алай районунда милиция кызматкери киши колдуу болуп өлтүрүлүп, Күлчө дарыясына ыргытып жиберишкени маалым болгон. Кылмыштын бетин ачуу боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, көп узабай кылмышка шектүү жарандар кармалган. Алар Алай районунун Будалык айылынын 54, 32 жана 31 жаштагы тургундары экендиги аныкталган. Учурда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Алгачкы тергөө амалдарынын жүрүшүндө маркум жумуштан кийин жакын мамиледе болгон адамдар менен жакын санаалаш досунун туулган күнүн белгилөөгө отурушка барган. Ал жерден спирт ичимдик ичип, мас абалдагы достор сөз талашып мушташа кетет. Натыйжада милиция кызматкери сабалып, алган жараатынан окуя болгон жерде каза болуп калат. Кылмыш ишин жашыруу максатында кылмышка шектүүлөр маркумдун сөөгүн автоунаага салып, сууга агызып жиберишкен. Маркумдун артында жубайы, 4 жана 2 жаштагы уулдары калды.